27 tema. Qokon hökümdarının баскынчылык саясаты. 18-кылымдын 60-жылдарында Эрдана бийдин Ферганадагы ийгиликтүү согуштук аракетинин жана басып алуучулук тышкы саясатынын натыйжасында кокондуктардын ээлиги кеңейип, күч-кубаты артат. Ушундай кырдаалда Кокон улугу кыргыз уруулары менен ынтымагын бузуп, аларды күчтөп багындырууга жана кыргыз жеринин эсебинен өз ээлигин кеңейтүүгө күчүрөп киришкен. 1760-жылы Эрдана бей кыргыз Кыпчак уруусуна догун артып, Аманбейди туткунга түшүрөт да узак убакыт аны камакта кармайт. Ошондо Аманбейдин энеси Эмирбей агасын туткундан куткарып алыш үчүн Кокон аскерлери менен кагылышуудан баш тарткан эмес. Кокон төрөлөрү менен кыргыз бийлеринин ортосундагы мамилелер жылдан жылга курчуй берген. 1762-жылы Ажы бей Кокон улугуна каршы чечкиндүү күрөш баштоого бел байлап, Маматкул, Черикчи жана Темиржан бийлерге кайрылат. Бирок бийлер ынтымакка келбей, Коконго кол салмак түгүл ичара чатактары менен алек болушат. Кыргыздардын ыйкы-тыйкысын эптүүлүк менен пайдаланып, Эрдана бей 1762-жылы кыргыздарга тиешелүү Өзгөн жана Оз шаарларына жортулуу уюштурат. Жортулуу учурунда Кокон аскерлерине ишкерлик адигине Моңолдор урууларынын улугу Ажы бейдин колу катуу каршылык көрсөткөн. Бир нече жолго салгылашуудан кийин көп жоготууларга дуушар болгон кыргыз жоокерлери тоо тарапка чегинет. 1764-жылы Кокон акими Кожентке жортууга кеткенде коргоосуз калган Кокон ээлигине Ажы бей капилеттен чабуул коет. Ал эми Кокон аскерлери орто жолдон кайта тартып, кыргыздарга согуш баштайт. Салгылашуу учурунда кыргыз колу жеңилип калат, бирок көп өтпөй Ош аймагы кайрадан кыргыздардын карамагына өтөт. Ошол кезде Ош шаарында 40 үйлүү гана өзбек жашаган. Кокондук төрөлөр кээде кыргыздарды тынчтык жолу менен өз тарабына тартуу үчүн аларга ар кандай иш берип, наам-даражаларды ыйгарчу, алык-салыктарды жеңилдетчү, жакшы жайыттарды убада кылчу. Натыйжада айрым кыргыз уруулары өз ыктыяры менен хандыктын карамагына өткөн. Арине, Түштүк Кыргызстандын көпчүлүк чөлкөмдөрү күч менен баш ийдирилгени талашсыз. Ал эми хан бийлигин каалабаган жана ага каршылык көрсөтүүгө дарманы жетпеген кыргыз уруулары Кыргызстандын түндүгүнө жұрт которуп кетет. Алсак Жуңгар хандыгы талкаланып, кыргыз жери ойрот калмак баскынчыларынын таасиринен биротоло кутулгандан кийин жана кокондуктардын кол салуу коркунучу күч ала баштаганда Анжиян аймагын Сарыбагыч урууларынын ич-ара-чара талаш тартышы күчөп, кыргыздар менен улуу жүз казактарынын чатагы тынбай турганда, кокондук хандар мындай абалды оңой пайдаланган. Кокон хандыгы түндүк Кыргызстанды багынтуу аракетин Кетмен төбөнү каратуудан баштап, бул жерде Жумабай уулу Сатыкей баатыр баштаган кыргыздардын каршылыгына дуушар болуп, бир катар салгылашуулардан кийин Кетмен төбөнү ээлеген. Кокон ханы 1825-жылы Чүйгө Ласкер Кушбеги, Кошун беги же аскер башчысы башчылык кылган аскер жөнөтүп, ички биримдиги жок чүйлүк кыргыздарды басып алган. Душман менен бир нече жолку кагылышта жеңилүүгө дуушар болуп, айбат кылуудан эч майнап чыкпасына көзү жеткен Сарыбагыч солту урууларынын бир бөлүгү хандын бийлигин таанууга аргасыз болот. Ал эми Сарыбагычтын экинчи бир бөлүгү баскынчыларга багынып берүүнү каалабай, Атакей бийдин балдарынын жол башчылыгы астында Ысык көл аймагына жұрт которуп кетет. Чүй өрөөнүнүн түшүмдүү жерлерине кызыккан кокондуктар ошол эле 1825-жылы Аламүдүн суусунун жээгине Бишкек коргоонун куруп, ал жерге аскер бөлүктөрүн калтырат. Көп өтпөй, алар көлдүк кыргыздарга элчи жиберип, багынып берүүнү талап кылат. Бирок тескери жооп алгандан кийин Кокон хандыгы 1831-жылы Ысык көлгө, Нарынга эки тараптан жортуул уюштурат. Кокон кошунунун акими Ласкер Кушбеги баш болгон бир бөлүгү Ташкент, Чымкент, Олуяата, Чүй өрөөнү аркылуу Ысык көлгө келген. Ал эми хандын аскерлеринин экинчи бир бөлүгүн Хак Кула баштап, алар Ферганадан чыгып Көк арттын белин ашып, Актала, Атбашы, Нарын, Жумгал, Кочкорго чейин келип, кыргыздарга бүлүк салышкан. Ошентип кокондуктардын Теңиртоону аралай чаап, оңой эле жеңишке жетишүүсүнө кыргыздардын бытырандылыгы, уруулар ортосундагы талаш тартыштар алардын ынтымагынын жоктугу себеп болгон. Айрым түшүнүгү тайкы, өзүнчүл кыргыз төбөлдөрү өзүнө жакпаган урууну Коконго басып берүүнү көздөгөн. Ал кезде Сарыбагычтар менен Саяктар менен бугулардын тирешүүсү аябай курчуп турган эле. Алардын чатагын душмандар эптүүлүк менен пайдаланып, аларды бири-бирине тукуруп, жалгыздатып баш ийдирген. Жаңы аймактарды бекемдөө үчүн кокондуктар Бишкек, Токмок, Ак-Суу, Чалдыбар, Кара-Балта, Мерке, Атбашы, Куртка, Тогуз-Торо, Кочкор, Жумгал, Суу-Самыр, Тоң, Жаргылчак, Тамга, Баскон,
Қарақол, Чеп қорғандарын құрған.